Нарын шаарында 4 жылдан бери монча иштетип келген жеке ишкер Жолдошалы Султанкулов үчүн электр энергиясына болгон баанын 58 тыйынга көтөрүлүшү анча чоң маселе болгон жок. Себеби ал мончосун көмүр менен жылытып, электр энергиясына болгон муктаждыгын минималдаштырып иш жүргүзүүдө. Сен баняны мына 4 жылдан бери жагып атабыз. Анан бул электр энергияга мурун биз 318 тыйындан төлөчүбүз. Анан эми быйылдан баштап bir 50 тыйын кошулуптур дейт, 376 тыйын болуп. Анан ал эми кошулуш деле мамлекет үчүн, эл үчүн деле туура эле болуш керек. Эми бардык нерселер кымбаттап атпайбы? Немелерди алыш керек. Мына бул жерде тупу турат, ремонтун жасаш керек. Аларга кандай техникалык бир запчастарын алыш керек. Ошол негизинде кымбаттап атса керек анан. Биздин деле ага мындай каршылыгыбыз деле жок. Жаңыл Чыңгышева болсо Нарын шаарында көп кабаттуу үйдө жашагандыктан күнүмдүк тиричиликке электр энергиясын нормадан ашпай, сарамжалдуу пайдаланат. Аристонго суу ысытуу жана тамак аш даярдоо сыяктуу муктаждыктар үчүн электр энергиясына айына 500-600 сом төлөйт. Учурда электр энергиясынын баасы 1 киловатт үчүн 1 сом 11 тыйынды түзөт. Жаңыл айымдын айтымында үй бүлөсү норманы сактап, чыгымдарын көзөмөлдөп келет. Мындан улам үй бүлөлүк бюджетине ашыкча деле чыгым келбейт. Биз ошо этажда жашаганыбызга байланыштуу бүт эле электр энергиясы менен тиги колдонобуз. Үтүк, төйнөбүз, чайнек колдонобуз. Мына тиги холодильнигибиз иштеп атат, Аристонубуз иштеп атат. Анан айына 500-600 киловатт жагам. Мага ошол жакшы эле, тиги мындай оордук деле келбейт да. Анткени баягы электр энергия көбөйбөй ушул бир калыпта турганы биз үчүн жакшы эле да. Учурда электр энергиясынын баасы 1 киловатт саатына 1 сом 11 тыйын. Ал эми коммерциялык багытта колдонгон жеке ишкерлер 1 киловатт саатына 3 сом 18 тыйындан төлөп келсе, эми анын баасы 1 киловатт саатына 3 сом 76 тыйын болуп көтөрүлдү. Мындай зарылдык энергетика тармагынын эбак эскилиги жеткен жабдыктарын жаңылоо, ремонттоого каражаттын жетишсиздигинен улам келип чыккан. Тарифтердин көтөрүлүп жаткан себеби бирден бир себеби тактап айтсак, мисалы үчүн Кыргызстан улуттук электр тармактары бир жылда 29 миллиард сом теритесинде чогултсак, биздин чыгашыбыз где-то 35 миллиарддын теритесинде болот. Ортодо 6 миллиард суммага бизге дефицит болот да. Бул дефицитти биз мамлекеттик казынадан, бюджеттен алып атабыз бүгүнкү күндө. Ошондуктан тарифтин бүгүнкү күндө жыл сайын өсүш темпи да бирден бир себеби ушул көйгөйдү жаратат. Андан сырткарыдагы орчундуу көйгөйлөр бүгүнкү күндө электротехникалык жабдууларын, мындайча айтканда, Союз кезинен бери иштеп келаткан өзүнүн эксплуатациялык мөөнөтү бүткөн электр жабдыктарыбызды алмаштыруу керек. Акыркы 2 жылдан бери абдан бир жакшы иштер жүргүзүлүп келатат. Бирден мунун себеби ушул тарифтин көтөрүлүшүнүн себеби. Бул эми тариф көтөрүлгөндө эле бир жылда эле маселебиз чечилип калган жок. Бул жерде баягы кичинеден көтөрүлсө да, ушул кичине каражаттар келип, жабдууларыбызды алмаштырып атабыз. Трансформаторлор алмашылып атат, аба чубалууларыбыз алмашылып атат. Нарын электр тармактар ишканасы электр энергиясын үзгүлтүксүз элге жеткирүү үчүн акыркы 2 жылда эскилиги жеткен трансформаторлорду, электр жабдууларын алмаштыргандан сырткары 30дан ашык атайын техникалар менен камсыз болгон. Анын ичинде экскаватор, манипулятор жана башка транспорттук каражаттар бар. Дагы бир жакшы нерсе бул автоунаалар менен камсыз болуп атабыз. Мындайча айтканда спецтехникалар. Бүгүнкү күндө эле ушу Нарын электр тармактар ишканасында эле ушу акыркы 2 жылдан бери где-то 30дан ашык спецтехника менен камсыз болдук. Бул ошол тарифтин жардамы менен, көтөрүлгөн жардамы менен электр энергиясын элибизге үзгүлтүксүз, сапаттуу бери жагы абдан бир жакшы иштер каралып атат. Белгилей кетсек, электр энергиясына болгон баа жеке ишкерлер үчүн 3 сом 76 тыйын болсо, ал эми калк үчүн 1 сом 11 тыйын. Нарын облусунда жашаган аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн 50 тыйынды түзөт. Шаар тургундары эгер үнөмдөп колдонсо, чөнтөгө күч келбей турганын айтышат. Жеркынай Култашыр кызы, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары.